Кыргызстанда 16 партия парламентке депутаттарын алып келүүнү көздөп турат. Бирок жогорку кеңешке өтүш үчүн бир партия кеминде канча добуш топтошу керек? Алдыда кенен айтып беребиз. Мыйзамга ылайык партиялар депутаттык мандатка ээ болуу үчүн шайлоодо республика боюнча жалпы добуштардын кеминде 7% алыш керек. Буга кошумча ар бир партиянын ар бир облустан жана Бишкек, Ош шаарларынан топтогон добушу 0,7%дан кем болбошу зарыл. Албетте, быйыл бул канча добуш болору шайлоо күнү канча киши добуш бергенине жараша эсептелет. Ошентсе да, буга чейинки шайлоолорду жана шайлоочулардын жаңы тизмесин эсепке алуу менен болжолдуу санды чыгарса болот. Маселен, 5 жыл мурунку парламенттик шайлоодо тизмедеги бардык шайлоочулардын 59% же 1 миллион 630 миңдей адам добуш берген. Анда республика боюнча 7%дык чек орто эсеп менен 114 миң добушту түзгөн. Салыштырып айтсак, бул Кара Суу районундагы бардык эркек шайлоочулардын жалпы санына же Исфана, Баткен, Нарын, Жалал Абад шаарларындагы бардык шайлоочулардын санына барабар. Эсиңиздерде болсо, 2015 жылы Ата Мекен партиясы босого чектен 9 миңдей добуш көбүрөөк топтоп парламентке илинип калса, бүтүн Кыргызстанга мандатка ээ болуу үчүн 15-16 миңдей гана добуш жетпей калган. Башкача айтканда, бул партиялардын тагдырын бир нече чакан айыл өкмөттөрдүн калкындай болгон шайлоочунун добушу гана чечип койгон. Бирок бул жолку шайлоодо 7%дык чектен өтөм деген партияларга 114 миңден көбүрөөк добуш алууга туура келиши мүмкүн. Себеби 5 жыл мурдага салыштырмалуу быйыл шайлоочулардын саны 20%га көбөйүп, 3 миллион 465 миңдей адамды түзүп жатат. Албетте, алардын баары шайлоого келери арсар. Ошентсе да 2010 жылы жалпы шайлоочулардын 55%, 2015 жылы 59%га чыкканын айтып өттүк. Эгер быйылкы шайлоодо да шайлоочулардын 55-60% добуш берет десек, анда 7%дык чек 133-145 миң добуш дегенди билдирет. Демек, 5 жыл мурдага караганда босого чек кеминде 20 миң добушка көбөйүп жатат. Башкача айтканда, быйыл бир партия чектен өтүш үчүн бүтүндөй Талас облусундагы жалпы шайлоочулардын санындай болгон добуш топтошу керек болот. Бирок 4-октябрдагы шайлоого добуш берүүчүлөр мурдагыдан көбүрөөк келе турган болсо, шайлоо босогосу дагы көтөрүлүшү мүмкүн. Эми парламентке өтүү үчүн зарыл болгон экинчи тоскоолдукту же 0,7%дык регионалдык чекти да түшүндүрө кетели. Ал үчүн Кыргызстандагы шайлоочулардын саны эң аз экинчи облусту же Нарынды мисалга алалы. 4-октябрда бул облустагы шайлоочулардын кеминде 60% добуш берди деп эсептейли. Анда бир партия регионалдык чектен өтүш үчүн бул облустан 800 эле добуш топтосо жетиштүү болот. Бирок шайлоочулардын саны эң көп Ош облусун карап көрөлү. Бул облуста 690-700 миңдей шайлоочу бар. 4-октябрда алардан 60% добуш берди деп эсептесек, анда ар бир партия регионалдык чектен өтүш үчүн бул облустан 2900 же 3 миңдей добуш топтошу керек. Бул өтө көп сандай деле сезилбеши мүмкүн. Бирок ар бир добуш үчүн күрөш жүрүп жаткан шартта өзгөчө таасирдүү партиялар менен атаандашкан майда партияларга оңой болбойт. Мисалы, 2015 жылдагы шайлоого катышкан 14 партиянын жарымы ар кыл облустарда 0,7%дык чектен өтпөй калган. Айтор, ушундай чектерден өткөн партиялар гана парламентте мандатка ээ болот. Ал үчүн Боршайком чектен өткөн партиялар алган добуштардын жалпы суммасын чыгарып, аны 120 депутаттык мандатка бөлөт. Натыйжада бир мандат канча добушка барабар экени келип чыгат. Акыркы шайлоодо босогодон өткөн партиялар ар бир 11400 добуш үчүн бир мандатка ээ болушкан эле. Андыктан мандаттын саны канча партия республикалык жана регионалдык чектен өткөнүнө жана партиялар топтогон добуштардын санына жараша болот. Кыргызстандын конституциясы боюнча бир партия парламенттеги 120 мандаттын 65тен көбүнө ээ боло албайт. Бирок бул баш мыйзам иштей баштагандан бери мындай учур өзү деле каттала элек. 2010 жылы жана 2015 жылдагы шайлоодо эң көп добуш алган партиянын мандаты 40ка жеткен эмес. Бирок быйыл кандай болор экен? Сиз кандай ойлойсуз?